Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Бүткіл аламды жаратқан Allah subhanahu ta'ala шексіз мақтауларды айтып, аның сүйікті елшісі, біздің сүйікті пайғамбарымыз, бізді имансыздықтан иман нұрына, әдепсіздіктен әдеп нұрына шығарған пайғамбарымызға салам жана салауаттар болсын. Барыңыздарды иық Рамазан айыңыздармен құттықтаймыз. Құдай Тағала барыңызды қылған ибадаттарыңызды қабыл қылсын. Иық Рамазаннан пайдаланып, Ахлі сүнна вал жамаат ақидасы Алмамбет Османұлы ұстазымыздың кітебінен біраз сөз қылмақшымыз. Бұл кітепте аябай жақсы жазған, сұрау жауап қатарында жазған. Шу кітептің 22-ші бетінде Ахлі сүнна вал жамаат деген эмне деп эле башында ошол суроо берген. Анткени тема ошолго жарашыктуу болгондуктан биз Ахлі сүнна вал жамаат деген эмне дегенди айтабыз. Жооп: бұл пайғамбарымыздың сүннетін, оқуысын, жолын бекем тұтып, аның құтту сахабаларының жолын улаған тура ишенимдеги мұсылмандар болып саналады. Дегеле Құран менен сүннет. Құран менен сүннет анан сахабаларының жолунан бери келаткан мұсылман бір туғандарыбыз Ахлі сүнна вал жамаат болуп аталганы менен Ахлі сүнна вал жамааттын туура экенини, Ахлі сүнна вал жамаат дегенде кайсыларды айтат экенбиз, ошолор тууралуу бир аз сөз болуп келет. Негизинен урматтуу туугандар, ахл деген сөз бул мисалы ахлүл байт, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү, же болбосо ахлүл иман, иман келтиргендер, ахлүл куфур, иман келтирбегендер, ахлүл китап, китап ээлери деп, бұл ислам тарихында, ислам терминологиясында мурдадан бери айтылып келген нерсе. Ошол сыяктуу ахлү сүнна деген сөз, ахлү сүнна, сүнна деген билебиз, бул тилдик мааниси торик, жол. Сүнна деген ошо пайгамбарыбыздын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын жүргөн турганын ээрчигендер деп, ахлү сүнна, анан вал жама, жамаат деп ошентип пайгамбарыбыздын жолуну улагандар деп айтылып калды. Эми Куран менен сүннөттү, пайгамбар сахабалардын жолуну жолдоп келаткан жалпылай эле мусулмандарга айтылып атпайбы? Бул ахлі сүнна вал жамаат ким дегенде жалпылай эле ошондой мусулмандарга айтылып келет. Бирок ошондой болгону менен ахлі сүнна вал жамаат дегенде биз бир канча топторду, же болбосо бир канча акыйдада жүргөн мусулмандарды гана айтабыз. Ушул туурараак. Алар кимдер десе, алар ахлі сүнна вал жамаат акыйда ишеними боюнча имам Матуриди менен Ашари. Ал эми берки мазхаб жагынан алып караганыбызда Абу Ханифа, Ханафи мазхаб, Шафи, Малики, Хамбали мазхаб, ушул 4 мазхаб. Мындайча айтканда жалпысынан биз ахлі сүнна вал жамааттын түшүнүгүн мынтип түшүндүрсөк дагы болот. Биз жалпысынан эле ахкамы шария, шарият өкүмдөрүн үчкө алып карасак, мисалы ахкамул иътикадия, жүрөктөн ишенүү. Анан экинчиси ахкамул амалия, ошол ишенгениңди амал жүзүндө аткаруу. Бул фикх илими. Анан ахкамул ахлакия болуп, ошентип үчкө бөлүнөт. Ахлакия дегенде бул тасаввуф илими. Эми бул дагы, бул бөлгөнүбүз дагы, бул дагы жөн айтылган эмес, бул хадистен алынган нерсе. Хадистен алынып, мисалы ахкамул иътикадия, акыйда ишениминде мындай болот. Эң ахлі сүнна вал жамаат деп айтылган бул Матуридия менен Ашария. Ахкамул амалия дегенде бул жана фикх деп айтып атпайбызбы? Мазхабтар. Булар биринчиси Абу Ханифа мазхабы, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал, имам Малик. Ушул Абу Ханифанын иътикади, мындайча айтканда ишенүү жагыны схемалаштырып, жыйынтыктап жазган бул имам Матуриди. Кээ бир туугандарыбыз айтат, Абу Ханифа имам Матуридидин акыйдасында болгон дейт. Бул негизинен жалган. Имам Матуриди бул 333-жылы дүйнөдөн кайтып атат. Абу Ханифа хижрийдин 150-жылы дүйнөдөн кайтып атат. Мындан билсек болот, Абу Ханифанын ишеним иътикади маселелерине жыйынтыктап, схемалаштырып бизге түшүндүрүп берген бул имам Матуриди болот.
Ал эми бер жактагы 3 мазхаб болсо, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал, имам Маликтер, булардын эътикадый жагы имам Ашарийдин көз караштарына дал келет. Мындайча айтканда, ошолордун акыйда көз карашыны топтоп, схемалаштырып түшүндүргөн бул имам Ашарий. Имам Ашарий бул 324-жылы дүйнөдөн кайткан. Мындайча айтканда, имам Матуридидан мурда өткөн. Имам Ашарий бул араб мамлекеттеринен, араб өлкөлөрүнөн чыккан болсо, имам Матуриди бул өзүбүздүн Самарканд, өзүбүздүн Орто Азиянан чыккан алым. Эми ушулар эле карасаңыздар, мисалы Ханафи, Абу Ханифа мазхабы, эътикад, ишеним жагынан имам Матуриди, tasavvuf, sufizm жагынан бул Накшибанди болот. Накшибандийлердин мурдагы аталышы Сыддык үйүн болгон. Бул Абу Бакыр Сыддыкка барып такылат албетте. Абу Бакыр Сыддык пайгамбарыбыздан алган. Эми берки үчөөсү 3 мазхаб, Шафи, Малики, Хамбали мазхабтар, булар ишеним жагынан не болот экен? Имам Ашарийдин ишенимине кармашат мазхабтагылар. Ал эми тарика, суфизмде эми көпчүлүгү ошо Шазили жагына алып карайт. Эми ушинтип жалпылай алып мындай түшүнсөк болот. Эми кээ бир туугандарыбыз өзүнүн ахлүсүнна вал жамаатын деп айтканы менен булар ахлүсүнна вал жамаатка кошулбайт. Эмне үчүн? Анткени биз азыр ошону эмне үчүн ахлүсүнна вал жамаат дегенде бул 4 мазхаб ишеним жагынан Матуриди, Ашари экенини биз сиздерге бир канча далилдер менен айтабыз, анан дагы буюрса дагы ачыктайбыз. Биринчи эле алып карай турган нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде Хулафай Рошидиндер тууралуу айткан. Алейкум бис суннати ва суннату хулафай Рошидин ал-Махдиин деп пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат. Менин сүннөтүм жана менин халифаларымдын сүннөттөрүнө ээрчигиле. Адду бил наважиз деп айткан, аны аябай бекем туткула деп пайгамбарыбыз өзү осуят кылган. Эми пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын медресесинен чыккан булар сахабалар болгон. А сахабалардан кийин кимдер болгон? Билебиз, табииндер болгон. Табиин деген сөз ээрчүүчү деген сөз. Сахаба деген бул пайгамбарыбыздын достору болгон. Табииндерди ээрчүүчүлөр таба табиин болуп, ушинтип терминологиясында, ислам тарыхында, ислам адабиятында бизге айтылынып келет. Пайгамбарыбыздын убагында сахабалар жалаң динди жайып, ошо дин менен алектенген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтып атат: "Хайрул карни, эң жакшы доор менин доорум, суммалладина ялунахум, суммалладина ялунахум." Андан кийин сахабалар доору, андан кийин табииндер доору деп, ушул 3 доорду, алтын доорду пайгамбарыбыз бизге мактап айткан. Эми карасаңыздар, бул эмне үчүн пайгамбарыбыздын өзүнүн акыйдасы болсо, сахабаларга үйрөткөн акыйда болсо, эмне үчүн ошол пайгамбарыбыздын эле акыйдасы деп айтып калбайбыз? Анткени бул калем жүзүнө тартып, калем жүзүнө, китеп жүзүнө жазып калтырган бул сахабалардын убагында деле болгон. Бирок негизинен табииндердин убагында бул аябай мындай жетти да ушул нерсе. Кудай Таала табииндерге ушул нерсени жазып, барак пайгамбарыбыздын акыйдасын, сахабалардын акыйдасын китеп жүзүндө жазып калтырууга Алла Таала табииндерге насип кылды. Муну ала турган болсок, мисалы чоң табииндер бул Абу Ханифа болгон. Абу Ханифа Хижрийдин 80-жылы төрөлүп, 150-жылы дүйнөдөн кайтып атат. Абу Ханифа 150-жылы дүйнөдөн кайткандан кийин имам Шафи төрөлгөн. Имам Шафи 150-жылы дүйнөдө, Хижрийдин 150-жылы дүйнөдө төрөлүп, 204-жылы дүйнөдөн кайткан. Андан кийин имам Малик жашы боюнча бул имам Шафийден чоң болот. Бул Хижрийдин 93-жылы төрөлүп, 179 дүйнөдөн кайтат. Андан кийин 4-чү мазхаб башчысы имамыбыз Ахмад ибн Хамбал бул 164 дүйнөгө келип, 241 дүйнөдөн кайткан. Эми карасаңыздар, бул жерден эмнени түшүнсөк болот? Биз ошол азыр биз окуп аткан акыйда китептер бул ошол пайгамбарыбыз
3 doğurdu maqtabadı o. Oşol 3 doğurdun üçüncüsü tabiinler. Tabiinlerdi de maqtab etpay Peygamberimiz. Oşolordan alıp atabız da biz ilimdiçi. Biz mına keçe bir 200-300 yıllık tarih menen ele anan alımlar çıkıp jaza kalıp ele biz oşol kitaplarda okup atkan jokpuz. Biz oşol jaktan beri kelatkan ne kılıp atabız? Kitaplardı okup atabız. Abu Hanifa'nı bilemiz. Abu Hanifa negizinen akide boyunca bir top kitaplar yazgan. Özünün Fiqhul Akbar, Vasiya, Risala, oşon kitapları var. Uşul kitapları anan bargan sayın yazılıp oturup İmam Maturidi keyin Hicri 333 yılı dünyadan qaytып atpay. Mınдай çıkanda Abu Hanifa'dan keyin 183 yıldan keyin dünyadan qaytып atpay. Mınдай çıkanda 2 kılımdan keyin. 2 kılımdan keyin kelip oşo yazıp. Peygamberimizin kaltırgan Peygamberimizin osiyatlarını sahabaları andan keyin tabiinler alıp, tabiinlerden şu Abu Hanifa oşan çoğun tabiinler. Negizden Abu Hanifa'nın zamanında Abu Hanifa'nın oşoğan çoğun ulu zatlardan 60'tay çoğun alım zatlar bolgan dep aytat. Oşantip Kuday Taala nasip kılıp oturup Abu Hanifa mazhabı ne oldu? Jayıldı. Biroq mınдай суроо болот да, эмне үчүн Abu Hanifa akide боюнча kitap yazgan bolsa, Abu Hanifa'nın akidası dep aytpay эле İmam Maturidi akidası dep aytып atkан sebebi İmam Maturidi andan keyin kelip Abu Hanifa yazgan akidаны мындай ayтканда көрктөp, mömөлөтүp, koşa turgan жерlerini koşup kengeytip anan yazgandыкtan biz İmam Maturidi akidası dep aytабыз. Uşul siyaktуу эле belki 3 mazhapdagı akida işenim jagынан İmam Aşari da var. Biz emi Ahl-i Sünnet vel Cemaat degende emne üçün İmam Maturidi deybiz. Bul jagынан alıp karaganda biz sıymıktana turgan nerse. Misalı biz oşol Peygamberimiz maktagan 3. doğurduğu alımlardan, ulu zatlardan, tabiinlerden, salafi solihinlerden akidasını okup atabız. Oşonun akidası azırka çeyin ne olur? Az-azdan kelip oturat. Эми бул жерде дагы айта турган нерсе, мисалы ислам тарыхына биз кайрыла турган болсок, пайгамбарыбыздын доору Hicriyдин 1-жылынан баштап Hicriyдин 11-жылына чейин болду. Андан кийин Хулафай Рошидин, Абу Бакр радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху, Усман, Али радиаллаху анхулар. Булардын доору Hicriyдин 11-ден баштап Hicriyдин 41-жылына чейин болду да. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, özünün hadisinde aytkan, "El-hilafatu ba'da 30 sene." Halifaçılık menden keyin 30 yıl bolat dedi. Al çında öyle ne oldu? 30 yıl boldu. Andan keyin Hulafai Raşidinlerin doğru bütkönden keyin Umavilerden doğru. Umavilerden doğrunda dağı akırında ne oldu başlagan? Mazhap jayılıp, bul akidadağı jayılıp başlagan. Andan keyin Abbasiler geldi, İmam Malikler geldi, Selçuklar geldi. Anın akırında Osman padişahçılığı kelgende dağı Hanafi mazhabı ayabay jayıldı. Biz bunu emne üçün aytып atабыз? Antkeni eger kimde kim tarixti jakşılap okup karay turgan bolsa, bul çында öyle Ahl-i Sünnet vel Cemaat degende İmam Maturidi, İmam Aşari. Jol bolsam oşol 4 mazhab Sufizm, sopuluk jagынан Nakşibandiya menen Şaziliyalar çında öyle bul Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın tuğra joluna ne olur? Dal kelip atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 14 kılım murda uşul musulmanlar kişine bölünüp jarılıp anan akida işenim jagынан dagı bir kança firkalarga, agımlarga bölünүүsүn bilip turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde mintip aytkan: "İza ra'aytum ihtilafan" kaçan talaş tartışka düşsöңөр, işenim akida jagынан bolsun, jolsun başka dini jaktan talaş tartışka düşsöңөр, fa alaykum silerge bis sawadil azam bir ulu kileygen karan dep koydu da Peygamber. Bul emne degeni? Bul degen söz köpçülüktün oyunu agıla degen. Ulumul hadiste bir ereci var. Lil aksar hukmul kul.
Köpçülüktün oyunu karap aytабыз. Köpçülük aytsa tuğra aytat degендейчи. Эми караңыздар. Пайгамбарыбыздын жашоосунан бери азыр эсептеп карай турган болсок, пайгамбарыбыз 14 кылым болду. Азыр хижри жыл сынагы менен 1441 жыл, милади жыл сынагы менен 2020 жыл билебиз. Эми ошол 14 кылымдан 3 кылымда алып коелу. Мисалы бул эми алтын доор деп коебуз. Пайгамбарыбыздын доору, андан кийин сахабалар, андан кийин табииндер. Бул учурда көп талаш тартыштар болгон эмес. Андан бери жагына алып эсептей турган болсок, мисалы хижрийдин 4-жылы. Мындайча айтканда пайгамбарыбыздын жашоосунун өтүп кеткенден кийин 4-жылы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 болуп анан 14 кылым өтүп атпайбы? Ошол мындайча айтканда 4-кылымын алалы. 4-кылымын алып карасак, мусулмандардын 70% ушуга оогон да. Ушул 4 мазхаб туура экен, акыйда матуридия шария туура экениге эмне кылган? Кошула баштаган. Андан кийин 5-кылымы. Анда мусулмандардын мисалы 75. Андан кийин 6-чы 80, 7, 85 болуп олтуруп, азыр 14 кылым өттү пайгамбарыбыздын доорунан бери бул жакка эсептей турган болсок, ошол 14 кылымдын ар бир 100 жылдык, ар бир мындайча 100 жылы бир кылым болуп атпайбы? Ошону алып карасак, мусулмандардын 90%, 95%-тери бул ахли сунна вал жамааты түзгөн. Мындан билсек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Фа алейкум бисавадил азам." Силерге бир чоң каран деп койбоду, ошо көпчүлүктүн оюну алгыла деген. Бул көпчүлүк ушул нерсени айтып аткандыктан, айтып келгендиктен бул туура экендиги билинет. Буга сөзүмдү дагы далилдеп, тастыктап, дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисин айталы. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла таштами уммат ала долала." Менин үммөтүм адашкан пикирге, адашкан акыйдага, туура эмес пикирге, ой багытка эмне дейт? Менин үммөтүм топтолбойт дейт пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын топтолбойт дегени бул жанагы мен айткан нерсеге дагы туура келип атат. Бул дагы ошол ахли сунна вал жамаат туура эмес пикирге топтолбой жаткандыгы бул пайгамбарыбыз мактаган, айткан акыйда, ишеним, мазхабка эмне кылып атат? Далил келип атат. Анткени пайгамбарыбыз менин үммөтүм адашып кеткен пикирге топтолбойт дегени, мусулмандардын көпчүлүк проценти бир пикирге топтолса, мисалы 95, 85, бул туура да. Түшүнүктүү болду, түшүндүрө алдымбы? Пайгамбарыбыз ошо менин үммөтүм туура эмес акыйдага топтолбойт дегени, башка акыйдаларга, мисалы, эгер башка акыйдалар туура болгондо, ага топтолмок үммөтү Мухаммадчы. Бирок топтолбой калды. Мисалы, эң биринчи ислам тарыхында хавариштер чыкты, андан кийин хаварич агымдары, Али радиаллаху анху каршы чыккандар, андан кийин кете берет ошентип. Шиялар чыкты, муджассималар чыкты, мушаббихалар чыкты, муътазила жамааты чыкты, мисалы, Аббасият тоорунда. Ошолор эгер туура болгондо, азыркы күнүбүзгө чейин калмак, бирок калбады. Ошон үчүн бул ахлул бида, ахлу сүннөткө каршы келген агымдар, ишенимдер, булар чыгат, бирок заман өтүүсү менен, убакыттын өтүүсү менен бара-бара эмне болуп кетет экен? Өздөрү жоюлуп кетет. Анткени бул тарыхта болду ушул нерселер. Эми ушундай келишпестиктер кичине чыгып турат кээде акыйда маселелеринде. Бул адам заты өлгөнү менен бирок пикир жашайт экен да. Ошон үчүн мисалы азыркы күнүбүздө кээ бир хавариштердин ой пикирлерин алып, күнүбүздөгү кээ бир мусулман туугандарыбыз алып атат, муътазила жамаатынын кээ бир пикирлерине туура көрүп, күнүбүздө кээ бир мусулман жамааттар алып атат. Булар алганы менен булар ахли сунна вал жамаатка кошулбайт. Анткени ахли сунна вал жамаат дегенибизде бул ошол Кураннын, пайгамбарыбыздын жана улуу сахабалардын жолун жолдоп келген аалым заттар болот. Эми дагы бир нерсени сиздерге айталы. Биздин динибизде үммөтү Мухаммад, үммөтү Мухаммаддын дини
Başka пайғамбарлар, başka ümmetler, başka qoomдордон өзгөчөлүгү. Бул пайғамбарыбыз айткан өзгөчөлүгү пайғамбарыбыздын хадисинде да айтылган ал-иснат деген нерсе бар. Иснат деген нерсе бул чынжырча деген, урматтуу туугандар. Чынжырча деген нерсени түшүндүрөт. Чынжырча бул мисалы мен түшүндүрүп кетейин. Пайғамбарыбыздан бир сахаба укту, Умар радиаллаху анху. Умардан Али укту, Алиден Абу Хурайра укту. Ошонтип олтуруп эмне кылып атат? Бизге келет. Абдуллах ибн Мубарак деген чоң алым зат айткан ал-иснаду минад-дин. Ошол чынжырча, ошол сепичка бул динден болот. Үммөтү Мухаммадтын башка үммөтү Мухаммадка караганда өзгөчөлүктөрүнөн бири өзгөчөлүк. Валаула иснад, эгер ошо чынжырча болбогондо, иснад болбогондо, лaqala man sha ma sha, ар ким ар нерсени айта бермек дегендей мааниде айтылган. Бул деген сөз ошол чынжырчабыз биздин иснад деп коет. Ошол чынжырчабыз пайгамбарыбызга барып такалгандыгы бул дагы бир жолу ошол ахлу сунна вал жамаат дегенде Матуридия ме Ашария экендигине эмне кылат? Күчтөндүрөт. Эми сиздерге биз жанагы акыйданын имам Матуриди акыйдасы деп айтып атпайбызбы бизде? İmam Maturidi akidasının İmam Maturidi ilimini kimlerden algan? Oşol algan ilimleri barıp пайгамбарыбызга жетеби же жетпейби? Кебилер айтып атат, азыр жок, булардын алган илимдери жетпейт пайгамбарыбызга дейт. Жок, биз ошону азыр жеткендигине сиздерге далил катары айтабыз. Абу Мансур Матуриди Hicri'nin 333 yılı, miladi yılı menen eseptegende 244 yılı dünyadan qaytkan. Anın ustazı Muhammad ibni Muqatil ar-Razi bolgan. Mandan başka da толтура ustazlar bolgan. Эми биз азыр сиздерге мындай кыскачараак анан түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Бул Muhammad ibn Muqatil ar-Razi 862 yılı dünyadan qayткан. Miladi yılı менен эсептегенде. Анын ustazı Muhammad Hasan Shaybani болгон билебиз. Muhammad Hasan Shaybani ошо Абу Ханифанын эки чоң шакирти боло турган болсо, оң шакирти Абу Юсуф боло турган болсо, сол шакирти Muhammad Hasan Shaybani болгон. Өзүнүн бир топ эмгектери бар, Аллах рахмат кылсын. Табииндерден. Бул 804-жылы. Милади жыл менен 804-жылы дүйнөдөн кайткан. Андан кийин Абу Ханифа Имамул Азам деп коебуз, чоң имамыбыз, биздин мазхаб башчыбыз. Бул Muhammad Hasan Shaybani биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифанан алган. Абу Ханифабыз илимди кимден алган? Абу Ханифабыз биздин имам башчыбыз Хаммад ибн Абу Сулайман деген улуу заттан алган. Ал 120-жылы өтсө, пайгамбарыбыз кечиресиздер, Абу Ханифа 150-жылы дүйнөдөн кайтып атат. Мындайча айтканда, өзүнүн устазынан 30 жылдан кийин Абу Ханифа дүйнөдөн кайткан. Абу Ханифанын устазы Хаммад ибн Абу Сулайман илимди кимден алган? Ибрахим ибн Язид ан-Нахаи деген улуу заттан алган. Ал Хижриден 96-жылы дүйнөдөн кайткан. Ал Ибрахим ибн Язид ан-Нахаи кимден алган? Алкама ибн Кайстан алган. Алкама ибн Кайс бул Хижриден 62-жылы дүйнөдөн кайткан. Алкама ибн Кайс Абдуллах ибн Масудтан илимди алган. Абдуллах ибн Масуд Hicri'nin 32-жылы дүйнөдөн кайткан. Умар радиаллаху анху халифат болуп турганда Куфа, Басра, азыр Иран, Ирак жактарга элчи катары, казы катары, биздин сөз менен айтканда губернатор катарындачы. Казы катары Умар радиаллаху анху Абдуллах ибн Масудту ошол жака жиберет. Куфа, Басра. Эми азыр Иран, Ирак ошол жак болуп кетти. Анан Абдуллах ибн ушунча табииндер илим алган. Абдуллах ибн Масуд бул кимден алган? Умар ибн Хаттабтан алган. Умар ибн Хаттаб Хижринин 23-жылы дүйнөдөн кайткан. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху албетте бул пайгамбарыбыздан алган, пайгамбарыбыздын медресесинен чыккан улуу сахаба, экинчи халифа. Бул пайгамбарыбыздан алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хижринин 11-жылы дүйнөдөн кайткан. Эми ушул иснат жагынан дагы алып карай турган болсок, урматтуу туугандар,
biz okуп жаткан китептер, biz окуп жаткан акыйда, биздин мазхаб бул ошол пайгамбарыбызга барып жеткендигини ушинтип бизге тарых, ислам тарыхы, иснат илими бизге эмне кылат, ачыктайт. Эми китепке кайталы. Китепте Ahlu Sünne vel Cemaat'ın iki butagı var. Maturidiye menen jana Maturidiye menen Aşariya dedi. Maturidiye menen Aşari. Biz bularda sizlerge kıskaça açıktagan hareket kıldık. Hem bu jagында суроо берип бир дагы. Maturidiye akidası деген эмне? Maturidiye akidası жооп. Ahlu Sünne vel Cemaat'ın tuğra işenim sisteması bolup sanalat. Tuğra işenim sisteması. Emne üçün? Antkeni bu jerde Ahlu Sünne vel Cemaat'ın деген kebir adamlar bola beret. Çıga beret agımlar. Alar Ahlu Sünne vel Cemaat'ın dep aytkany menen, bирок Ahlu Sünne vel Cemaat'tan emes. Emne üçün? Antkeni Ahlu Sünne vel Cemaat'ın dep aytkan adam oşol Abu Hanifa, İmam Şafii, Ahmad ibn Hanbal, İmam Malik radıyallahu anhum oşol uluu zatlardın akida boyunca жазган kiteplerini okuş gerek bolot da. Biz İmam Maturidi akidası azırka çeyin okuyubuz. Kırgızistanımızda Kudayga şükür ustazlarımız Fikul Akbar, Vasiyya, Badul Amali, Siracuddin Al-Uşid'in kitapları, İmam Maturidi'nin özünün Kitab-ı Tavhid degen akida boyunca emgegi var, oşolordu okup keledi. Tақтап айтканда те пайгамбарыбыздан бери карай уланып келаткан сахабалардын жашоо практикасында далилденген жана калыптанган. Бул айтып атат, эми ошо жанагы сахабалар бул илимди алды, андан кийин кимге? Табииндерге аманат катары эмне кылды? Өткөзүп берди. Кур'ан жана сүннөттөн алынган исламдын туура ишеним системасы деп айтты. Бул ошол жанагы Орто Азиядагы мусулмандар, имам Матуриди, айрыкча ошо Ханафи мазхабында, имам Матуриди акидасында берки 3 мазхаб бул түшүнүктүү болду. Суроо: эмне үчүн Матуридия деп аталган? Жооп: сахабалардын изин баскан улуу аалым имам Азам Абу Ханифанын туура акида илимин, ишеним багытындагы окуу системасын улантып, аны тереңдеп чечмелеген атактуу сунна аалымы имам Абу Мансур Матуриди 853-944 милади жылдарында дүйнөдөн кайткан, урматына шарттуу түрдө ошондой аталып калган. Түпкүлүгүндө бул туура ислам ишеним системасынын дал өзү. Эми ушул жерде мындай суроо чыгышы мүмкүн, кээ бирлер айтышы мүмкүн, эмне үчүн ошол неме имам Матуриди акыйдасынан окуйбуз, түз эле пайгамбарыбыздын акыйдасынан окубайбыз деши мүмкүн. Бул 4 мазхаб, урматтуу тууган, бул 4 мазхаб бизге эмне кантип түшүндүрсөм, бизге мындай түшүнүү болуу үчүн шаты тепкич катары айталы. Кур'ан менен сүннөтү түшүнүүгө жардам берген бир жол да. Булар ошол Кур'ан пайгамбарыбыз сахабаларга түшүндүрсө, сахабалар анан табииндерге барак жүзүнө жазылып калгандыктан биз ошол Матуридия акыйдасы деп айтабыз. Эми урматтуу туугандар, буюрса дагы корозойчу сабак болот. Бул сабактын биринчисинде ошол Ахлу Сунна вал Жамаат тууралуу кичине тааныштырдык. Андан кийин акыйда илими, акыйда тарифи, акыйда деген эмне, таухид деген эмне, ошол тууралуу тааныштырабыз. Бул биринчи сабагыбызда. Анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү сабагыбызда ошо негизинен биз акыйданы 3кө бөлөбүз. Анын биринчиси илахият, экинчиси нубуват, үчүнчүсү самият болуп, ошол кийинки сабагыбызда илахият бабыны терең түшүндүрөбүз. Илахият бабы дегенде бул Кудай Таалага тиешелүү болуп,
Құдай Тааланы біз кантип тааныйбыз, Құдай Тааланын сын сыпаттары кандай, ошол тууралуу кеңири баяндайбыз. Ал эми нубуват болсо, бул пайгамбарлар тууралуу, канча пайгамбар болгон, канча китеп болгон, ушулардын баарыны айтканга аракет кылабыз. Үчүнчүсү болсо бул самия. Самия деген сөз, сама деген угуу деген. Ошол пайгамбарыбыздан айтылган нерселер угулуп, жазылып келгендиктен сама деп, самият бабы, самият бөлүмү деп аталынды. Мунун экинчи аты гайбият деп коет, кайып болгон нерселер. Бул ошол жанагы биз көз менен уккандыктан самият деп айтылып атпайбы? Бул мисалы тозок менен 5 көзүбүз менен көрүп келген жокпуз, бирок кулагыбыз менен пайгамбарыбыздан укканбыз. Сират, махшар, мизан ошол темаларды 3-чү бөлүктө биз сиздерге колдон келишинче баяндайбыз. Эми акыйдага киришүү. Суроо: акыйда деген акыйда бекем байлоо, түйүн деген маанидеги сөздөн келген. Бекем ишенимди билдирген сөз. Өзү акада деген сөз бул мындай түйүн, байлоо, бир нерсени байлоо. Мисалы эки нерсени бири-бириге байлап коюу, бул ошол акада деген неме фейлден келет. Бул жүрөктү Кудай Тааланын барлыгына, бирлигине байлоо болуп эсептелинет да. Жүрөк менен ишенесиң. Мындайча айтканда бүт нерсе инналлаха аля кулли шайин кадир, Алла Таала бардык нерсеге күчү жетет. Кул хуаллаху ахад, лайса камислиги шай. Ушулардын баарыны биз жүрөк менен байлагандыктан акыйда деп аталынып калды. Тактап айтканда чын жүрөктөн ишениш керек. Болгон эң маанилүү ишеним маселелери тууралуу илим. Эми бул тилдик маанисин айтып атат. Бул акыйда илиминин башка аттары да барбы? Башка аттары дагы бар. Мисалы ала турган болсок, таухид илими. Таухид деген сөз вахаданын мастары, фааланын мастары тафил болуп атпайбы? Вахаданын мастары таухид. Бул жалгыз Аллах. Аллахка сыйынабыз. Аллахка ишенебиз дегендиктен бул таухид илими деп аталынган. Бул биринчи аталышы. Экинчиси усулуддин. Усул деген сөз бул негизи деген сөз. Мисалы динибизде дагы усулуддин бар, анан фурууддин бар. Акыйда бул усулуддин болуп, пайгамбарыбыз биринчи келгенде сахабаларга акыйданы үйрөткөн да. Акыйданы үйрөнүп бүткөндөн кийин, Кудай Тааланын барлыгын бирлигин тааныгандан кийин, анан Кудай Таалага кантип амал кылабыз? Кудай Таалага кантип биз жакындайбыз деп фикх илимини окуп үйрөнүп баштаган. Эми ошо усулуддин, акыйда илими бул катый. Катый деген сөз, катый далилдер деп коет. Бул ошол жанагы күчтүү, кескин түрдө айтылган далилдердин үстүгө курулат. Фурууддин мисалы фикхти фурууддин деп айтсак болот. Фурууддинде ал зонный далилдердин үстүндө да курулуп берет. Ошол себептен бул акыйда аябай керек болгондуктан усулуддин деп экинчи аты менен аталынды. Үчүнчү аты илмул калам. Илмул калам деген сөз бул калам деген өзү сөз жөн эле. Ушул бул илимде аябай сөз көп болгондуктан, актуалдуу темалар болгондуктан, бул илимди жакшы үйрөнбөсөң, бидатчы болуп, же болбосо Кудай сактасын кабыр болуп кеткендиктен илмул калам деп дагы аталынды. Бул мисалы азыр бизде мындай болуп атпайбы? Паланчы ал кандай киши деп бирөө сизден сураса, сиз мынтип айтып коесуз. Ал кишиде сөз көп да деп коесуз го. Ошол сыяктуу бул илимде дагы аябай чечмелеп, жай отуруп, тереңдеп окуш үчүн илмул калам деп атады. Кийинкиси илмул акаид. Акыйданын жамы акаид деген бул ошо ишеним. Ушинтип бир топ аттар бар. Абу Ханифа өзүнүн китебинде фикхул акбар, фикхти экиге бөлгөн. Фикхул асхар болсо, бул кичине фикх. Фикх өзү түшүнүү деген эле мааниде да. Фикх деген түшүнүк. Фикхул акбар болсо, бул чоң түшүнүк дегенден максат бул акыйда илимин айткан. Фикхул асхар деп бул фикх илимини дагы атап кеткен.
14-cü bет суроо акыйда илими жалпысынан канча бөлүктөн турат деп айтты. Жооп 3 бөлүктөн турат. Анын биринчиси илахият, экинчиси нубуват, үчүнчүсү самият. Биз муну жана айтып кеткенбиз. Буюрса эмки сабактарыбызда, урматтуу туугандар, эмки сабактарыбызда акыйда илимини 3кө бөлүп атпайбызбы? Ошонун биринчи бабынан сөз кылабыз.